Аппаз Жумагулов атындагы Көкчар орто мектеби информатика сабагы мугалим Төрөбекова Мерим. Саламатсыңарбы балдар, кутман күнүңөр менен. Балдар, бүгүнкү сабакта силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы текстти редакциялоо. Бүгүнкү сабактын максаты текстти редакциялоо боюнча маалымат аласыңар, өз алдыңарча тексттерди редакциялоого үйрөнөсүңөр. Демек, редакциялоо бул түзүүдөгү оңдоо, документти редакциялоо процесси, түзүлгөн документтерге өзгөртүү киргизүү, оңдоо дегенди түшүндүрөт. Документтерди редакциялоодо биз жаңы тексттерди кыскартууга, өчүрүүгө, кесип алууга, көчүрүүгө, орнотууга, издөөгө жана алмаштырууга болот. Эгер текст абдан чоң болсо, анда анын бир бөлүгү гана көрүнөт, ал эми бардык бөлүгү компьютердин эсинде сакталат. Көрүп турганыңардай бул жактагы жебелер, бул жебелердин жардамы менен биз курсорду бүт экран боюнча жылдырууга болот. Бул жебелер компьютердин клавиатурасында жайгашкан. Клавиштер же клавиштердин комбинациясы аркылуу жылдырууга болот. Мисалы үчүн, Home клавишасы аркылуу биз саптын башына, N клавишасы аркылуу саптын аягына, Ctrl жана JB клавишасын басуу аркылуу бир сөз оңго, ал эми Ctrl жана JB баскычын басуу менен биз бир сөз солго жылдыра алабыз. Page up экрандык барактын үстүнө, Page down экрандык барактын аягына барат. Ctrl жана Page up клавишасын басуу аркылуу бир бетке өйдө, Ctrl жана Page down бир бетке төмөн, Ctrl Home тексттин башына, ал эми Ctrl жана N клавишасын басуу аркылуу биз тексттин аягына бара алабыз. Редакциялоо учурунда айрым эле символдор менен эмес, бүтүндөй тексттин фрагменти менен да иштөөгө болот. Фрагменттин алдын ала бөлүп алуу керек. Бул үчүн маустун көрсөткүчүн керектүү фрагменттин башталышына орнотуу керек. Андан кийин маустун кнопкасын басып кое бербестен көрсөткүчтү фрагменттин аягына чейин сүйрөө керек. Заманбап тексттик процессорлордо орфографиялык каталарды табууну жана оңдоону тапшырса болот. Сабакты бышыктоочу суроолор балдар. Биринчи суроо: редакциялоо деген эмне? Ойлонобуз балдар. Редакциялоо деген эмне? Азаматсыңар, түзөтүүгө оңдоо. Саптын башына кайсыл клавиштин жардамы менен барсак болот? Азаматсыңар балдар, Home клавишасы аркылуу барууга болот. Саптын аягына кайсы клавиштин жардамы менен барсак болот? Азаматсыңар балдар, N клавишасын басуу аркылуу саптын аягына барсак болот. Ал эми тексттин башына баруу үчүн кайсы клавишти басуу керек? Азаматсыңар балдар, Ctrl жана Home клавишасын басуу аркылуу бара алабыз. Ал эми тексттин аягына баруу үчүн кайсы клавишти басуу керек? Азаматсыңар балдар, Ctrl жана N клавишасын басуу керек. Ал үчүн документти редакциялоо процесси булар кайсылар? Ойлонобуз балдар. Азаматсыңар балдар, документти өзгөртүү процесси, көчүрүү, өчүрүү, документти орнотуу, издөө жана алмаштыруу процесстери. Азаматсыңар балдар, эң туура жооп бердиңер. Кана эмесе өзүбүзгө кол чаап коелу. Үйгө тапшырма балдар. Компьютердин жардамы менен текст жазуу жана текстти редакциялоо. Өз алдыңарча тексттерди өтүлгөн тема боюнча тексттерди редакциялайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.